Кызгалдак толу айтала, көр албай койдум көркүн да, кармалап көрүп ашыгып, көр албай койдум көркүн да. 32 жаштагы Айжан Иманалиева 1988 жылы Ысык көл жергесинде жарыкка келген. Созолонто ырдаган бул айымды бир караганда жашоосу жакшылык менен курчалып, бейкапар өмүр сүрүп жаткандай сезилгени менен ичи арманга толуу. Өзүм болсо баягы 1-класста окугам, 2-класты жарымына чейин окуган эмесмин. Себеп баягы мен тамгаларды өйдө ылдый кылып көрбөгөндүктөн мен бала күнүмдөн эле окубай калгам да мектептечи. А бирок баягы бала күнүмдөн мен ырдаганга аябай кызыкчумун. Анан бала күнүмөн ыр жазчумун да. Көрсөм да көрбөсөм да ручка баракты колуман түшүрбөй. Тагдырдын оор сыноосуна Айжан төрөлөрү менен эле кабылган. Өз энеси таштап кетип, кенедейинен бакма балага айланган. Өгөй энеден далай кордук көрүп, уйкусуз түндөрдү башынан өткөргөн каарманым мындай кыйын кырдаалда ага дем күч берип, канатына калкалаган атасы болгонун айтат. Атам эки дүйнөнү миң кыдырса таба албаган атам бар. Мамам арак ичип көчөлөп кеткен күндө дагы үйгө кирип байкуш атам аял болот, эшикке кирип байкуш атам эркек болот. Андай атаны мекени миң кыдырса да, эки дүйнөнү кыдырса да таба албаган атам бар. Турмуштун катаал күндөрү Айжандын жашоосунда ушуну менен эле токтоп калган эмес. Ал 3 жолу турмушка чыгып, биринчи жана акыркы жолдоштору дүйнөдөн өтүп кеткен. Экинчи күйөөсү көрбөгөндү көргөзүп, таяктап көк муштун болуп чыккан. Өзү эле чала көргөн Айжан 2015-жылы микроинсульттан кийин анын дагы бир көзү көрбөй калат. Көп өтпөй эки кызы кырсыктап, балдарынын кайгысынан улам кан басымы түшпөй, натыйжада экинчи көзүнөн ажыраган. Ошентип Айжан азиз адамга айланган. Көр турмуш азабы аны базарга чыгарган. Эң биринчи ошо базарга чыкканда аябай сүрдөндүм. Мен неужели ушинтем, эми мени көргөндөр эмне дейт, эми мени кандай кабыл алат, аябай мындай өзүмдү өзүм басынтуу болду. Анан жок, мен балдарым үчүн жашашым керек. Рас элдер жашап, мен да жашаганга укуктумун. Мен дагы бул күндү да жеңем. Ушунча кыйынчылыкты жеңдим деп анан эң биринчи ошо базарга ырдап чыккан ырым баягы каректи сурайм Кудайдан деп ырдадым. Эң биринчи чыгарган ырым. Баягы эмне билбейм, мен атайын деле даярданган жокмун. Башыма эмне ыр келсе ошону ырдайм деп чыккам. Анан ошону ырдадым да. Турмуштун сыноолоруна сынбаганын Айжан бир гана Алла Тааланын жардамы жана балдарынын берген деминин деп сезет. Азыр 3 кыз, 3 уулду ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан татыктуу тарбиялап келет. Учурда анын көрөр көзү, колу буту, таянар тоосу дагы улуу кызы Диана. 15 жаштагы секелек кыз экенине карабай, ал тиричиликтеги болгон түйшүктү мойнуна алган. Мектепте жакшы окуп, эки сиңдисин дагы билимге үндөп сабагына жардам берет. Ал эми мындагы тыкандыкты көрүп, кызды үйдө кыл жатпайт деген макал дал ушул үй бүлөгө арналгандай таасир калтырат. Анткени үйдүн ичи да, тышы да жаркырап таптаза. Анан биякта манеждер бар, балдардын манеждеричи. Ал манеждерге бала Кичинесинен түйшүк тартып калгандыктанбы же башка себептерденби, айтор Диана бир бутунан жабыркап, дарыгерлер атайын бут кийим кийиш керектигин айтышкан. Бирок акчанын тартыштыгынан азырынча ал ишке аша элек. Андан тышкары Айжандын атасы дагы кырсыкка кабылып, майып болуп калган. Строитель болуп, папам деген баягы мечит салам деп, баягы эски мечитти бузуп, анан ошо мечитти жаңыртам деп барганда эски мечит басып калып, папамдын бир жамбашынан ошо жилигинин башы эметип, бир сторонасы папам иштебей калып көп жыл жатты төшөктөчү. Аябай азаптан азап тартып, анан эң акыркы операциясы ушу папамдыкы бекер болуп, ошо менен басып кетти да. Бирок басканы менен мындай наныги турат, туалетке мисалы алыстык кандай десем, ушул жерден могу жерге чейин араң жетет да. Эки балдак менен жүрөт. Анан экинчи группага чыкты да. Экинчи группаны ушу калыстыгы жок берди деп ойлойм да. Ушу кандай жүрөгү таш адам ушундай пастелден жаңы башын көтөрүп эптеп мындай тура эле алган адамга, эч ишке жарабаган адамга экинчи группаны бергени кандай гана өкүнүч. 1900 сом алат, өзүнүн эмесин
не даже жетпейт. Айжандын үмүтү бир гана балдарында. Себеби өкмөттөн экинчи топтогу майыптыгы бар атасына 1900, өзүнө берилген 2800 сом эч нерсеге жетпейт. Каражаттын айынан ал азыр базарларда ырдап, акча тапканга аракет кылса, атасы шаардын ар кайсыл жеринде балдакчан кайыр суроого мажбур. Батирден батир которуп келген бул үй бүлөнүн бүгүнкү күндө баш калкалай турган өздүк жайы жок. Учурда бул тамга ай сайын 10 000 сом ижара төлөшөт. Мунун баарына карабастан Айжандын турмушунан алып, бирөөгө таңуулаган адамдардан эмес экендигин байкоого болот. Маңдайымда күйүп турган чырагым, мокум канар мөнгү суудай булагым, көздөрүмө карек болгон кыздарым, өмүрүңө миң бир кулдук кыларым, силер үчүн миң бир кулдук кыларым. Өмүр өтөт агын суудай. Мээримдүү эне, ыймандуу апага кол сунуп жардам берем деген жарандар биздин дарекке кайрылып, Айжан менен байланышса болот. Жарылат алтын кызым бул Мурат Жолукеев, Жумабай Исманалиев, СТВ. кыздарыма арналат.